Салам достор, биз бүгүн пластилинден дарак жасайбыз. Дарак жасаганды биз таткайым үйрөтөбүз. Анын үчүн бизге пластилин керек, анан доска для лепки керек. Бул буюмдарды азыр мен силерге түшүндүрүп берем. Бул буюмдун аты доска для лепки. Буда бычак менен дагы буюмдар керек пластилинге. Бул болсо столдун үстүн кирдетпеш үчүн керек. Bunun içinde açmayan bıçak var. Gel tatkayım, ben çoğunu açayım, sen içindeki plastilini aç. Bu bunun adı plastilin. Buradan içindeki ballar oyuncak size gösterirler. Ben oynuyorsun tabii. Таткайым сен эмне кылып атасың? Plastilin sen bıçak çağır. Пластилиндин өзүнүн да бычагы бар экен, а? Биз азыр бул менен дарак жасашыбыз керек. Анын үчүн биринчи эмне кылабыз? Дарак жасаш үчүн. Darağın birisini sağlam yazarız. Дарактын сабын жасайбыз, э? Жакшылап карап тургула. Биринчи кичинекей пластилинди кесип алабыз. Кайсы өңдү? Күрөң пластилинден кичине кесип алабыз. Анан мындай кылып тоголоктобойбуз. Мына бизге азыр алтынай биринчи дарактын бутагын жасап атат. Мындай кылып жалпайтып алабыз. Андан кийин жетпей калдыбы? Sağlam yazarız. Андан кийин сабын жасайбыз. Сабын дагы ушундай кылып тоголоктойбуз. Таткайым сен да жасап атасыңбы? Таткайым деле жасап атат. Tatkayım. Vaxtımı takıttırsan. Кел жардам берип койчу бизге таткайым. Алдыга жалпайткычты берип койчу. Мына көрдүңөрбү, таткайым да үйрөнүп атат. Жалпайтат. Жакшылап жалпайт, эки колдоп. Алтынай, бул доскага чапташып калбайбы? Мына экинчи бутагын жасап атат азыр. Экинчи бутагын жасады. Көрдүңөрбү? Жакшылап үйрөнүп алсаңар, мугалимден 5 аласыңар. Алтынай, сен муну каяктан үйрөндүң? Ben bunu özüm bilem. Интернеттен үйрөндүңбү же мугалим? İnternetten buldum. Экинчи бутагын жасап бүттүк, азыр болсо Sabraklarını yazarız. жалбырагын жасайт экенбиз. Жалбырак кандай өңдө болот? Жашылын болуп, бирок азыр көз, бирок топурактарын ар кандай свет кылабыз. Ар кандай түс кылабыз. Кичинекейден эле алыш керек экен. Көп албаш керек, э? Жалбырак кичинекей болот да. Азыр андыктан эшик азыр күз болгон үчүн биз топурактарын ар кандай түстө кылабыз. Бул сары жалбырак, көрдүңөрбү? 1, 2, 3, 4, 5 жалбырак жашыл, 1 жалбырак сары. Экинчи сары жалбырак болду. Андан кийин кандай кылабыз? Андан кийин кызыл түстө кылабыз. Андан кийин кызыл түстө кылабыз. Жалбырак жасаш үчүн биз болсо битке пластилин алып туруп, аны жалпайтып туруп, четтерин ушты коюп кылып оңдоп коебуз. Жалбырак болуп калат. Аны даракка чаптайбыз. Бул пластилиндерди биз базардан алса болот. Калемсак дагы сабакка керектүү куралдар жакта сатылат. Дарагыбыз такырындык менен бүтөйүн деп калды. Биз даракка мындай сүрөт коебуз. Даракка окшоштуруп. Жалбырактарга узор түшүргөндөн кийин жалбырак окшошуп калат. Аңгыча мына таткайымдагы сонун гүл жасап койду, көрдүңөрбү? Биздики азыр акыркы жалбырак калды. Акыркы жалбыракты иіс алып атабыз.
Ошону менен бүтөт. Биздин дарагыбыз бүттү. Эми кел гүлдү жанына отургузуп коелу. Дагы бир гүл жасап коелубу же бирөө эле болобу? Болот го. Таткайдын Мына. гүлүн да дарак жанына коебуз. Мына достор, биз болсо дарак менен гүлдү жасап бүттүк. Эми бул пластилинден жасалган даракты мен даткайым көрөм. Биздин каналга жазылып лайк баскыла. Саламатта калгыла. Пока.